Быйыл ишке ашырыла турган 100 долбоордун 3-өө Чүй облусунун Ала Мүнөн районунда жайгашкан. Анын бири Ленин айылындагы өндүрүш цехи. Учурда мындай жабдыктар орнотулуп, ишке берилүү алдында турат. Ачылышы 30 август күнү болот. Бул полностью автоматизация, толук автоматикалык. Бул өзү берет, өзү кесет, өзү формалайт, өзү чогултуп, эсептеп, жана жөн эле пакеттерге салып, упаковка кылганга жумушка калтырат. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан алынган каражатка ишкана атайын жабдыктарды Кытайдан буйрутма менен алдырышкан. Мунун жардамы менен ысык тамак аш үчүн контейнер же желим идиштер чыгарылат. Мурда жалпы эле ишканада 45 адам жумуш менен камсыз болсо, бул жабдыктар ишке киргенден кийин дагы 15 жумуш орду түзүлөт. Орто айлыктары 35 миңден 70 миңге чейин болот. Ошо биз өзүбүздүн чыгарган товарларды Кыргызстан боюнча сатабыз. Биздин көбүнчө клиенттерибиз бул деген дүң кардарлар. Жана ошондой эле экспорт аткарабыз. Мисалы Казакстанга, Россияга экспорт кылып жиберебиз. Өзбекстанга да чыгарайын деп пландарыбыз бар. Мамлекет тарабынан бизге жакшы колдоо болуп атат. Айрыкча ушундай биздей болгон ишканаларга, өздөрү чыгарган ишканаларга жеңилдетүүлөр көргөзүлөт да. Мисалы салык жаатында кээ бир эмелерге, салыктарга төмөндөтүлгөн ставка берилген. Таңгактарды чыгарууда чикизаттын таза болушу өтө маанилүү. Мындан улам ишкана чикизатты Россия, Белоруссия жана Ирандан алып келишет. Айына 50-60 тоннадай сырьё керектелет. Бул биз колдонгон чикизат. Ушундан гана биз жасаган мунун аты полиэтилен терефталат деп коет. Кыскача ПЭТ. Пищевой продукцияда колдонулган азык-түлүктүн баары ушундай пластикке упаковка болуш керек. Мисалы бул станок бизге ушундай гранул, майда гранулдан готовый пленка чыгарып бергенге жардам берет. Пленканы балдарга чачып берет. Чачкандан соң ал балдар пленканы түздөп туруп пленка чыгарып берет. Мисалы бул жактан пленканын өзүн көрсөңүз болот. Аябай гладкий болуп чыгат. Ишкана мындай желим идиштерден жылына 14 миллион даана чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Мында ар кандай өлчөмдөгү контейнерлерди табууга болот. Биз чыгарган азык-түлүктөн, таңгактардан Россиядан, Казакстандан келчү. Мурда азыр болсо биз чыгарып баштагандан кийин 80% импортозамещение болду деп ишенебиз. Ишканада кызматкерлер үчүн баардык шарттар каралган. Алар үчүн атайын жуунуучу, чечинүүчү бөлмөлөр бар. Мындан сырткары тамактануучу жай да каралган. Ал жерде кызматкерлерге бекер түшкү тамак берилет. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.